Туғандар, ассаламу алейкум. Мінекей бүгін таксопарк Снежокқа келіп қалдым. Жаңы машиналар келіп тұр туғандар. Жактар келіп тұр, ондай москвичтер келіп тұр. Комфорт, бұлар москвичтер, жактар комфорт плюс білесіңер. Жактар 3000-ден бір күн выходной менен 100 рубль депозит алып қалады туғандар. Немегече каскасыначы. А так бұл жерде ешқандай депозит анымынылары жоқ. Москвичтер болса 2500-ден без выходной, бұлардағы 100 рубль дополнительно каскасын алып қалады туғандар. Каскасы егерде дытып болып қалсаңыздар 20 000 ғана төлесіңер, қандай ущерб болса дағы машинені өздері ремонт қылдырып береді. Экономдар болса 1800-ден 2019-дар бір күн выходной менен, жылы жаңылары болса без выходной екен туғандар. Ошында 1800-ден аренда ола тұрған болса 100 рубль каскасын алып қалады туғандар. Момдай бизнес класстарда келіп қалып тұр. Функция H5-тар бизнес классқа 5500 рубльдан арендасы, 30 000 депозит, 15 000 сразу бересіңер, 15 000 бөліп берсеңіздер дағы болады екен туғандар. Бұл жерде башқа бизнес класстан башқа машиналарга ешқандай депозит жоқ. Келіп эле машиналарды алып ишти кыла бересіңер туғандар. Данный момент bir 15-20 машина бар екен. Бұл Снежоктың башқа жерлерде да машиналар көп туғандар. Чалсаңыздар бүт айтып деп түшүндүрөт. Анан видеонун акырында айта кетчү нерсе туғандар. Келгенде сөзсүз түрдө условияларын жакшылап кулак салып угуңуздар. Мен комментарийлерди окуп калып атам. Биз келсек алдап коюп атат, анан көп алып атат, андай мындай деп туғандар. Эч ким сиздерди зордоп алып келип бул жерге иштетпейт. Сөз болгону условиясы менен жакшылап таанышыңыздар туғандар. Бул жерде ошондой без депозит выкупка да берилип атты эле. Чалып көрсөңүздөр болот. Выкуп боюнча дагы толук маалымат беришет туғандар. Телефон адресин видеонун астына жазып коем. Ушул жерге келип машиналарды алып ишти кыла бересиңер. Кеттик анда видеону дальше уланталы. Мынакей туғандар, бүгүн наконец-то вторник күнү иштегени мүмкүнчүлүк болуп атат. Кечки саат 7 болуп кетти. Бир аз кечип кеттим. Жанагы өзүм өткөндө айткандай эле айтмеле офис сүйлөшүп атабыз депчи. Ошондой туғандар. Офис буйруса эртең ключун алабыз. Эгерде офистин ключун алып калсак, айткандай эле бүт бардык иштерибиз профессиональный деңгээлде кылган аракет кылабыз. Эгерде офисте мүмкүнчүлүк менимче сөзсүз түрдө болот болуш керек деп ойлойм. Ошол жерде жаш блогерлерди ошол жерде үйрөтүп ошондой кылгандагы аракет кылабыз туғандар. Анан кийин бир бала керек болот, обязательно жанагы монтажды, обложка жасаганды, жана офис, бумажный жанагындай иштер менен компьютерде жакшы шарт эткен, короче, бир бала керек болот туғандар. Жакын арада аны да айтам, эгерде ошондой балдар керек болсо, Инстаграмдан жазып тура бериңиздер, сүйлөшүп көрөбүз, не кылгансыңар, кандай кылгансыңар, опытыңар кандай. Эгерде ошондой балдар болсо, заранее пландаштырып туруп, анан кийин буюрса бир бала алып, чогуу иштешебиз туғандар. Ушундай. Вторник күн азыр вроде машинени бүт бар жогун тазалатып, даярдап, линияга коюп койдум. Бүгүн да болсо көрөбүз туғандар. Буюрса биринчи починебиз. Ближайшая подача дейт. 4 минуты. Вроде коэффициент менен бет. Странно. Ничего себе, у нас биринчи заказ Варшавское шоссеге 21 километр 34 минут. Коэффициент менен еще. Вторнике неплохой. Почин болуп атат. Биринчи заказ кресло менен деп түштү эле, албай койдум. Машинени жуудуруп таптаза кылып чыксаң, кресло менен түшөт. Барып алсаң, баласы сиденьяларды бүт тепкиле бар жогун лай кылат. Биринчи заказ туғандар. Починди алып келдим. Жарым саат 1642 рубль. Айта кеткендей эле, бунун 30% Яндекстин комиссиясына кетет туғандар. Почин буйруса жакшы. Өткөндө сонун бир подарка даярдап койдум эле. Өткөнкү проблемалар менен болуп отуруп, алда эстен чыгып калыптыр. Машиненин бардачогуна салган бойдун унутуп калыптмын туғандар. Так, азыр көргөзөм. Биздин подписчиктерге момда сон стабилизатор, коробкасын үйгө коюп койдум эле. Үйдө калып калды туғандар. Өткөндө машинеде карап, нар жак бер жагын көрүп, кайра бардачокко салган бойдон унутуп калыптмын. Инстаграмда ойнотом, Инстаграмда 15 февральга чейин болот. 15 февральга чейин ким катталып жетишсе жетишип калды Инстаграмга, жетишпесе калып калды туғандар. Рандомный образ менен эле подписчиктердин бирин тандап
мол белекти подарить этем тугандар. Мынакей момундай болот булчу. Силерге көргөзүп бере калайын. Мону телефонду кадайбыз. Экөөнү эки жагынан чөйүп тур. Всё. Мынакей тугандар. Көрдүңүздөр да. Азыр данный момент батарейкасы өчүп калыптыр. Onu баскандан кийин өзү автоматически кармайт, телефонду монтип кино тарткандай болуп тартып түшө берет. Ушундай өтө жакшы подарок тугандар, өтө жакшы. DJI фирменный жакшы стабилизатор DJI тугандар. Ушуну подарок кылып берем. 15 февралга чейин айтып коеюн. Ким жетсе жетишип калды, жетишпесе жок. Всё, кеттик. 3-чү заказ Шереметовага түштү. Как обычно эле домойду коюп кетип аткам. Азыр көрөбүз, Шереметова канча берет болду экен. Азыр Шереметовага алып келаткан клиент айнып кетип, кайтып шаарга келди эле. 28 мүнөттө канчаны жаап коюп болду экен. 1369 рубль жаап койду бир так жарым саатка. И сразу эле буну шаарга таштап, дагы Шереметовага заказ түшүп калды. Со стороны набережного. Ага. Понял. Бул да Шереметова, терминал Б. Все равно барат экен да. 38 километр 49 мүнөттө көргөзүлөт. Платный менен деп калса жакшы болот эле. Платный болсо сразу көргөзүлөт койчу. Кутузовский келе жүрөм. Все-таки келдим тугандар Шереметовага. Шереметова 48 мүнөт дегенде келдим. 2411 рубль болду. Адам көп экен. Сразу домойду өчүрөбүз дагы азыр. И өчүрүп туруп бир заказ алып кетиш керек экен. Адам көп. Шереметовада. Bir 43 менен заказ жүрөт. Терминал Заезжайте на территорию терминалов B и C. жетпей атып эле.你这个酒店还挺近的，近吗？就是离机场还挺近的，我看。离机场近。对， Так, Ленинградский проспект. 1 minute, mister, 1 minute. Номеріңді жаза қойшы. Сен. Так. Құдай табам, өзі айдап келіп берді да ма? WhatsApp, Всё. Мақсат. Кыргыз. Қытайлар. Эки Кытайдан келди. Колуму кармап кысып, бай-бай деп койсом бечара. Бечара крыса же болгон, мен эле мага сүйлөсө эле оозу бир сасыйт, окушуп кетип, доорго келсем болобу. Ла деп келет кече. Оозу тынган жок. Так, жарым саатта келдим. Ровно жарым саат. Завершить. 2478 рубль келдим. Бүгүнкүгө 5-чи заказ болуп калды. Дагы бир заказ түшүп калыптыр. Вторник, 30 число. 5 заказ 6000 рубль болду. Ошо таксисттердичи бизди таксисттерди бөлүп койдум деп эле. Үйгө ушу акча эле таап келбегенибиз болбосо, ата эч кимге деле керегибиз болбой калыптыр. Акча эле сурап чалбаса бирөө жарым. Эч ким чалбайт. Көчөдөгү итчелик деле кадырыбыз калбай калыптыр да. Мурун Советтер Союз малында чоң киши айтып берди, бир аба айтып берди да. Мурун трактористтер ушунчалык көп болгон экен да. Трактористтерди эч ким адам катары көрбөй калган экен, как азыр биз катарычы. Бир кемпир сарагылып отурса, бирөө штраф нар жактан басып келип калыптыр да.
erkek kişi. Mıntip başım götürüp karasa traktor eken. Ölün oturup kalayın. Traktor üstü dep kayra oturuveripdir. Traktor üstü togot boyunca. Hazır ошол zaman taksitleri gelip kaldı da. Hiç kim togot boyut. Hiç kim çalıp surabayt. Akça gerek bolgondo, maşinden gerek bolgondo ele. Alo. Ata geçkinge dele gerekiz. Şunday aytгандар. Жашоо ушундай экен да. Ne kılabız? Ayla çok işteyiz. Tünkü saat 12:30 oldu. Ursakta toy olsa. Taş işte başladım. Gittik. Taza jaldırap qaraydık da taykiler. Поселок Ёшкер, да? Onun içine. Bolsa 5, bolsa 15 de bazı. Bir zakaz aldım. Некрасовский дейді. 43 километр 39 минут деп атат. Скатка biraz жетпейді екен. Birer 2,5-3 min görse жақсы oldu. 5 коэффициент без ничего берді. Здравствуйте, инспектор. Некрасовский'ye gelip kaldım buna. 35 minut degende. 2814 rubelge japtı. Конечно, alısırak ketip kaldım, но hazır şarda maydalagacha ушул деле жакшы болду да. Жолки мен мурун вообще камерам кирдебейт эле, что-то страшно кирдей турам болгон. Туракыл күндө. İçine жабылып калганда мынчалык кирдебечи эле, мүмкүн эч нерсе көрүнбөйт. Артыш керек болуп калды. Так, ушундай. 2 заказ менен saat 12'den кийин 2870 рубль дейт. Эч жабы алышты. 3,5. 7 мененки. Ай, давай. Чё? 7 мененки saat. Эми түнкү saat болуп калабы, 3,5. Түнкү saat 3,5 Внуково келдим. 31 minutta. 1922 rubl görüptür. Жақсы bir орыстап келдім, сүйлөшүп келерге кечек өз жыргап. Biraz uşaqtашып келдик, мындайча айтканда. Жүрөсүңөр жашап иштеп алыста. Jönötibet ayet görbey barışka Ağ emgekti Aktayın dep uluğar Bilim üçün düşkün uzak çarışka Oyloysuңар sana tartıp kamığı
zamanamdan kalbay kelim jarışıp siler meni samagандай jolu karap men da жүрөm өзүңөрдү сагынып. Ey barakelli. Ança zerikinde çözüp koymuş intip cin gelgende. Kettik taşı. Здравствуйте. Вот Тауэр же, да? Да. Это точно. Короче, 5 минутта 632 рубль oldu. Байкуштар пышып калыптыр. Уктайын деп калыптыр, тынчып. Амин. Ян, каян чыгып кетет? Мен аңгысы. Мен эмес, оны кипишке кетет. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly Айланып кайреле Вунукова келип калдым. Балдар бүт. Таксиде бары танып калыптыр. Завершить 28 минутта келдим. 1726 рубльге. Көчөдөн көргөндөр бүт. Каяка барсам эле уже элдин баары таанып бүтүптүр мени да. Так. Все равно Вунуковада күтпөйбүз, кайреле кетем шаарга. Вунукова негедир билбейм, такыр жиним сүзбөйт. Ёлки, азыркынын чамаданы жаман оор экен эле. Көтөрөм деп. Эмне деп позвоночныйын кырт деп кетти, ёлки. Жаман ооруп калды. Şu жана физически. О. Болду. Бар. Instagram бар го. Макул дошо, немеде да бар, YouTube'da да бар номер. Ооба. Балдар бизнеске чыгабыз деп сурап атышат. Заправщиги жокпу, эмне эле? Азыр заправка кылдырып алайын. Biraz, хотя бы 1000 рубльге. Азайып калыптыр. Так, самообслуживание у вас? QR-кода можно же будет оплачивать, да? Дизель на 1000, пожалуйста. 4 у вас, да? Да. Машиненин акыбалын карап койгула. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн күндө жуудурабыз да. Шалтактап уже барганы стыдно болуп калды машиненин акыбалы. Так, менге заправкаладым. Бүгүнкүгө 2000 рубльдик заправка болду да. Бүгүнкү күнгө туугандар, эми вторникке, жанагынтип понедельник, вторник күнү иш болбойт, анча болбойт, ал күндөрдү көрсөтпөйсүн дегенге ошого карата көргөзүп атам туугандар. Ал вообще антип шултоо кылган туура эмес. Мына 7-ден 35 өткөндө баштагам. 7-ден 35 өткөндө баштагам. Саат 6-дан 50 мүнөт өттү. 11 саат иштедим. 1 сааттай чай иштем, 10 саат иш кылдым деп кой эле.
10 saat iş kıldım toğanlar. Tak 12'ge çeyin 6 zakaz 6,5 ming boldu. Ama kaka basılıp ketdi. Mına 6 zakaz 6,5 ming boldu 12'ge çeyin. Tak 12'den keyin 6 zakaz 6.900 boldu toğanlar. Общий ошондо канча болот? 13.400. 13.450 сом болду тоғанда. 1000 рубльга солярка койдум эле. Уже жанып калганда да 1000 рубльді коюп койдум, бирок 1000 рубльді кошулбойдон калды. 1000 рубльдик солярка менен тоғандар 13.400. Ошондой болтабы? 13.400. 13.400. 1000 рубльга солярка койдум. 600 рубльге чай içtim. 280 сомго суу алдым машинеге. 750 рубльга комплекс мойка кылдырдым тоғандар. Ошондо канча болду? 1000 рубльга солярка, 750 сом мойка, 250 сом суу, 2000 би? 2650 сомго обед кылдым, 2650 сом. Ладно, 3000 деп койеле расход. Расход 3000 деп койеле. Ошондо дагы 10.000. Эгерде сопус машинада отурган болсо, 10 саатта мойка, сууларыңар, немелери топливодан сырткары өзүңөрдүн машинеңер болсо тоғандар 10 саатта 10.000 демдай. Андай эле жаныңарды кыйнабай эле кеңири эле табасыңар да тоғандар. Ошондой азман өчүрүп коюнчу. 10.000 ошол бизнес класста мындай эле, даже понедельник, вторник күндөрү деле кеңири эле көрдүңөр болгон 12 заказ. 12 заказ 13.000, 13,5 болду. Мындайча айтканда эми бүт расходтордон сырткары ошо 10.000 таза калыптыр. Эгерде арендага иштегениңиздерде 5.000 таза калмак турат. Ошо 5.000 сиздер арендага бермексиңер. Бирок арендада иштегенде мотивация көбүрөөк болот тоғандар. Арендада иштегенде мындай акчага алымсынбай каласыңар. Мен азыр айтып атпайм, 11 саат эле иштедим, 10 саат даже, 10 саат иштедим. Арендада иштеп жүргөндө минимум 14 саат, 13 саат ушундай иштеп каласыңар тоғандар. Неге дегенге өзүмө да кичине анмуну калсын, аренда бергенге жараша деп. Мындай өзүңөргө таза 10.000 калтырсаңар болот. Бир аз тытынып, бир аз аракет кылып, чайканага барып алып 2-3 саат отурбастан ары бери тамактанып, кайра чыгып иштеп, ошондой кылып таза 10.000 калтырсаңар болот тоғандар. Бул гарантированный суммада иштеш керек. Мен деле көбүрөөк чай ичкенде деле мен деле 1 саат ашыгыраак отуруп коюп атам, кээде нар жак бер жак болуп жүрүп калып тоғандар. Ошондой бул айтып өттүм. Понедельник, вторник күндөрү иш жок эмес, бар. Жалкоодун сөзү. Иштесе эле иш бар, кыбырай бериш керек, чыгып алып эле, анан кийин кичине эле коэффициент менен бербей койсо эле жана антип иш жок деген ал тема эмес тоғандар. Ошондой ийгилик тоғандар барыңыздарга. Эмки видеодо көрүшкөнчө